Changbaschan, only 40 kilometers. You already ski in Karakol yesterday. Кыргыз элим ысык көлүбүз Кыргыздын кенчи деп мыйзамда жазылып турат. Бирок 5 миллион доллар аны мыйзамды тим эле тебелеп атат. Ал мыйзамды өзгөрткөнгө кайсы депутаттар салым кошкон, азыр эми кайсы чиновниктер жүргүнүп жүрөт, ошонун баардыгын айтып берем азыр. Кыргыз Республикасынын мыйзамы 2004-жылдын 13 августтун 115 ысык көл экономикалык тутумун өнүктүрүү жөнүндө мыйзам. Ушунун экинчи беренеси Ысык көл көлүнүн өзгөчө статусу. Эми ушул жерде жазылып турат. Мына сары менен жазып койдум, атайын белгилеп, мамлекеттин коргоосунда турган Кыргыз Республикасынын улуттук кенчи катар мааниси менен аныкталат. Көрдүңөрбү? Маанисин. Эми жетинчи беренеси Ысык көл экологиялык экономикалык тутумунун бүтүндүгүн сактоо үчүн жаратылыш дараметин жөнгө салуунун укуктук объекти. Мына атайын бул жерде белгилеп койдум. Ысык көл жаратылыш дарамети Кыргызстандын элдеринин азыр жашап жаткан жана болочоктогу буундарынын кенчи болуп саналат. Жана алардын өнүгүүсүнүн негизги ресурсу катары каралат. Эми 9-чу берене. Ысык көл ЭТСнын жаратылыш дараметинин ресурстарын пайдалануу. Мына астында жазылып турат. Ресурстун акыркы 3/1-ин эко тутумдун кыйроосу болтурбай коюу үчүн кол тийгиз кор деп турат. Бүгүн биз адамдын экосистемага тийгизген зыянын моюнга алуубуз зарыл. Табият менен кайрадан камыр жумур сый мамилеге келишибиз керек. Система кол тийгиз 3/1 бөлүгү. Бул биздин жана кызыл китеп. Эми 12-чи берене. Ысык көл ЭТСнин биологиялык ар түрдүүлүгү. Ысык көлдүн жаратылыш чөйрөсүнүн биологиялык ар түрдүүлүктүн түзүүчү жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсү. Анын ичинде эндемикалык жана өзгөчө баалуу түрлөр Кыргыз Республикасы министрлер кабинети тарабынан белгиленген тартипте эсепке алынууга, мамлекет тарабынан корголууга жана пайдаланышы контролго алынууга тийиш деп турат. Эми ушул эле 16-чы берене. Конкреттүү жазылып турат. Балыктын эндемикалык жана жок болуп бараткан түрлөрүнүн өсүшүн көбөйтүү. Жана эми ушул мыйзамга 2025-жылы 14-мартта өзгөрүү кирип, эми ошо 17-чи беренеге толуктоолор киргизген. Булар жанагы айтып аткан болот, руксаат деп аткан толуктоолор ушулар да. Городского пляжа. Огромное количество людей. Адамдардын жана эс алуучулардын массалык топтолуусу жок. Кайталайм дагы. Адамдардын жана эс алуучулардын массалык топтолуусу жок. Мына 4 тактуу деп киргизген мыйзамдын демилгечилери Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Элдар Сулайманов, Элмурза Сатыбалдиев, Нуржигит Кадырбеков, Бактыбек Сыдыков, Марлен Маматалиев дейт. Экологияга дагы, элге дагы зыян болбойт. Тескерисинче бул өтө жакшы нерсе. Укамбаска сенчу. Мен укамбаса он үчүн акча таппай атабыз. Эжде чуркап турсунчу бул дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында силерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт. Ушу жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башында. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Силерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетүүңүздөрдү өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсун барыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу балам басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутуна туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда 45 000 доллар акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда М-банк ачылган. 3197 кымбат К деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнө котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмгө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан разы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок. Эми булардын ичинде Марлен Маматалиев мына азыр бүгүн спикер болуп атат. 2024-жылы караптыр бул мыйзамды. Бул багытта, бул багытта агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин төрагасы Аманкан Кенжебаев маалымат берди дейт. Бул атам калтайпасам азыр Ош облусунун губернатору суу транспорт каражатын пайдаланууга тыюу салуу максатында иштелип чыккан. Карабайсыңар, тыюу салуу максатында иштелип чыккан да. Бирок
Жогорку кеңештин депутаты жана демилгечилердин бири Марлен Маматалиев эки тактуу гана скутерлерге тыюу салуу каралууда. Маматалиев күйүп бошот бул жерденчи. Эми кыргыз элим бир эле ысык көл мыйзамын быт чытын чыгарышкан. Башында карагылачы, ысык көл биздин кенчибиз деп, болочогубуз деп. Ошонун ичиндеги экосистема кол тийгиз деп, мамлекет коргоого алыш деп мындай келатат да. Анан 17-чи статьяга келип эле булар дүкүлдөй беришкен. Ал жерде турбайбы ошол техника. Жана булар F1 уюштуруучулар айтып атат. Биз 4 тактуу колдонобуз. Акыркы модель тиги Mercury Америкадан чыккан деп 1 мүнөттө жана винти 7000 жолу айланат. Мына ачык маалыматтар жазып атат. 7000 жолу үнү гүрүлдөп ошол эндемикалык балыктарыбызды, жанаттууларыбызды зыян келтирип атпайбы? Ошол мыйзамды кабыл болуп атканда ойлобойсуңарбы? Башын карап койбойт белеңер. Мунун биякта дүрүлдөйт турбайбы? Гүрүлдөйт турбайбы? Биякта эндемикалык балыктар, канаттуулар кызыл китепке киргендин баары тең коргоого тийиштеп турбайбы деп. Кыргыз элим ошондуктан айтып атам. Бул мыйзамсыз жарыш F1. Марлен Маматалиев да ошол жерде бир айтканы бар экен. 100 метр, 500 метр деп жай 100 эмес, 500 метр эмес, балекет метр болуп кетсин. Ысык көлгө болбойт. Алдандай саатына 250 километрми? 1 секундта 70 метр. Май чачат. Официалдуу эле. Мына өзлөрү айтып атат. Кыргыз элин петицияга кол коебуз. F1'ди токтотобуз. Көрдүңөр да, кыргыз жеринде, Кыргызстанда мыйзам иштебей жатканын. Мыйзамды 5 миллион доллар. 5 миллион доллар азыр деген спорт иш-чарага бөлүнүп атат. Монтип басып коюп атканын. Күч бирликте Кыргыз элин петиция коебуздар.